Мына бир айдан кийин Кудай буйрса жаз жумуштары башталып, ошого даярдайлы түшүнүк берели деген максатта иш баштады да. Анан мен ушу биздин район жетекчиси акимибизге чоң ыраазычылык билдирем. Анткени көп жерлерде акимдер жыйынды баштап коюп кетип калышат да. Ал бул киши мына өзү баш болуп элдин сүйгөндүгү, ошо айыл-чарбанын сүйгөндүгүн далилдеп турат. Мына биз менен чогуу отуруп, өз жакшылыкта сөздөп айтып берип, мына силер менен ушул маселени акырына чыгарганга аракет кылдырат да. Чоң ыраазычылык билдирем. Эми органика дегенде, органика маселеси бул Кыргызстанда жаңы ашылыш болуп атат. Анткени бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бардык мамлекетте органика деген уран көтөрүлүп калды да. Себеби дегенде бул айыл чарбасында жанагы тез өндүрүү, тез жетишүү, көп үрүн түшүм алуу максатында ар түрдүү химиялык препараттарды, уулуу препараттарды, жана ГМО деп коет, генетикалык жактан өзгөртүлгөн организмдерди колдоно берип, ошону жеген адамдардын организми бузулуп баштады да. Ошонун артынан адамдардын оорулары, буга чейин акылга сыйбаган оорулар көбөйө баштады. Европада семирүү оору көбөйүп кетти. Мисалы үчүн бир эле Кыргызстанда турган болсок, бир жылдын ичинде Индияга барып, боорун алмаштырган адамдын саны 1000ге жетти бир жылда. Ушунун баары келип ушу химикаттын артынан болуп атат. Мына гормондорду колдонуп атат, жана мал баккандар малдарга гормондор берип атат. Жана ГМО генетикасын өзгөртүп атат. Ону жеген адамдын организмиси бузулат экен да. Ошонун баардыгы келип ооруга алып келет экен. Ар түрдүү суусундуктар ичип атабыз. Кока-колага окшогон фанта башка жаман суусундуктар ичип атабыз. Ошол эле учурда өзүбүздүн жакынакай кургатылган, азыктан өтүлгөн чүлүгүбүздү шербет ичпей, ошол химикат ичип атабыз. Ошол именно ошонун артынан бүт адамдар ооруп, Кыргыздын көбү ооруп камбетип атат. Ошонун баары дүйнө жүзүндө таркалгандан кийин бүгүнкү күндө өзүңөр угуп атасыздар, Кытайда бир жаман оорулар чыгып кетти, ошонун баардыгы. Ошону карап туруп эми дүйнө жүзү азыр органикага биргели. Колголо, химикатты тутойлу, уулуу заттарды тутойлу, жакшынакай азык өндүрүп, ушул өзүбүздүн улуттун генетикасын сактап калайлы деген багытта органика өтүлөт да. Кыргызстанда мына азыр мына жакында бир жыл болот, органика боюнча мыйзам болгондо эми жаңы кабыл алынды. Органика мыйзамы менен мына биз иштеп, ушул Баткенде жаңыдан ушул органика агрария департаментинин Баткен филиалы түзүлдү. Ошол филиалда биз ушул органика саясатын элге жеткирүүсүндө иштейбиз. Ушу элди органикага чакырып келебиз да. Бул жерде мына эже жакшылык айтып атты, биз канча окуттук, канча аракет кылдык, бирок жыйынтык болбоду деп. Чындыгында ошондой болуп атат да. Кыргыз биз ушундай калп экенбиз, угуп кое берет экенбиз дагы ушунун артынан чыкпайт экенбиз да. Биз 10 жылдан бери органика окутуп, фермерлер семинарды уюштуруп келе атабыз, бирок жыйынтык жакшы эмес да. Угуп эле коебуз. Ошондуктан мен сиздердин суроолорум, бүгүнкү ушу семинардан укканыңыздарды, билгениңиздерди, түшүнгөнүңүздөрдү биринчиден өзүңүздөр пайдаланып практикада көрүңүздөр, экинчиден ушу коңуш колоңдорго, туугандарга жеткирсеңиздер деген суранышым бар да. Ушул бойдон калбайлы, өнөөлүү өсөлү. Экинчиден айтарым, эгерде биз органик азык өндүрүп турган болсок, дүйнөдө бүгүнкү күндө эң кымбат азык бул органик азык да. Мисалы үчүн биз 2016-жылы Японияга барып бир ай окуп келдик органик боюнча. Ошол жерде бир дүкөнгө алып киришти, органика азыкта турган дүкөнгө. Пакистандын өрүгү турат, биздин өрүктөн биз аны көрсөк жегибиз келбейт да, начар өрүктөр. 1 килограмм биз салыштырганда биздин акчага 6000 сом болду да. Эмне үчүн кымбат? Органика үчүн кымбат. Органика эмес, жөнөкөй дарыланган өрүк турат, 1 килограммы 2500 сом болду. Караңыздар. Эми бүгүнкү күндө Европа мамлекеттеринде, өнүккөн мамлекеттерде дүкөндөргө, маркеттерге кирсеңиздер, органика азык деп турат, ал берки жөнөкөй азыктан 3-4 эсе кымбат сатылат да. Ошондук үчүн бизге ошо Алла Таала ошондой бизге органика азык өндүрө турган жерди берип коюптур, табигатты берип коюптур. Ошонун биз өзү баасына жетпей атабыз да. Ошону көрүп билип туруп, дагы эле барып базардан Кытайдын азыгын алып жеп атабыз. Кытайдын азыгын жеп өзүнүн ден соолуктун өлтүрүп атабыз. Балдардын ден соолугун өлтүрүп атабыз. Ошон үчүн органика өтүшүбүз керек, аракет кылышыбыз керек. Биз ушул органикалык агрария департаменти түзүлгөндөн кийин ар бир региондон, ар бир райондон 2ден ушу органикага кызыккан чарбаларды тандап алдык. Мисалы үчүн мына Лейлек районунан өткөн жылы Кутчу Дана деген асыл тукум айыл чарба кооперативи, анан Гордой деген айыл чарба чарбаларын тандап алганбыз да. Ошолор үстүндө иштеп атабыз. Эми экинчиден азыр министр тапшырма коюп атат. Ушул мына биздин органика агрария департаментинин филиалдарын ар бир районго ачуу боюнча. Кудай буйрса Лейлектен ачылат. Себеби дегенде биз мисалы үчүн Баткенде туруп, биз азыр ушул органика чарба жүргүзөм деген фермерлерге азыр суроо болот да. Эгерде органика жүргүзө турган болсок, жөн чарба менен кандай айырмасы бар деп.
Органика чарба жүргүзгөндө эч кандай химикат колдонбойбуз. Селитра, машина, уулуу заттарды, гербицидтерди, ГМО азыктарды колдонбойбуз дагы. Жалаң органикалык азыктарды колдонуп, мына Абдулла айтып өткөн азыр гумусту колдонобуз. Анан биздин биофабрикада, ушу биздин ишканада, ушу органикалык чарба жүргүзгөндөргө мүмкүнчүлүк түзүлө турган эки препарат өндүрөбүз. Бул биолигнин, бул ошол ар бир айыл чарба өсүмдүгүнүн өсүүсүн жандандырып берет, тамыр системасын жандандырып берет, күч кубат берет, азот бар да, бул органикада жол уруксат берилген органикалык препарат болот. Андан кийин трихадермин деген дары өндүрөбүз. Бул жана грибкой оорулардын баарын жокула турган препарат. Бул картошкада бардык ушул жанагы козу карын ооруларынын козгогучтардын баарын бул өлтүрүп жеп жокулат да. Ушул баарын өндүрөбүз. Андан кийин интемофак деп коет. 4 мындайча фермерлерге түшүнүктүү болуш үчүн 4 чымын өндүрөбүз. Булар габрабракон, трихограмма, алтын көз, амбисейс деген 4 чымын өндүрөбүз да. Булар мисалы үчүн мына эрте жазда февраль марттан баштап зыянкечтер козголуп баштайт. Алар биринчи чыкканда эле өздөрүнүн жумуркаларын таштап баштайт да. Эгерде биз ошонун чыккан мезгилин аныктап туруп, биздин трихограмманы колдоно турган болсок, ал жерде трихограмманын колдоно турган болсок, ошол зыянкечтердин тукум таштаган мезгилинде бул трихограмма өзүнүн тукумун ошол жанагы зыянкечтин тукумуна таштап туруп, ошону жеп чоңоюп көбөйүп кете берет да. Ошондо жанагы зыянкечтердин көбөйүшүнө шарт болбой калат. Экинчиси, андан кийин трихограмма деген чымын өндүрөбүз. Трихограмманы колдоно турган болсок, жанагы тукумдардан калып кеткендерден чыккан курттарды бул габрабракон ошол өзүнүн тукумун жана куртка таштап туруп, ошо куртту алсыздандырып, ошонун согун жеп чоңоюп туруп, жанагынын габрабракондун поколениеси уланып кетет да, чыгып дагы издеп ошентип кете берет. Мисалы үчүн бул габрабракондун эң пайдалуу жери бул жанагы биздин мәкә деп коет жүгөрүгө. Мәкәгө түшкөн курттарды барып чагып туруп, курттардан дагы өзүнүн личинкалары өсүп чыгып, көбөйүп, зыянкечти өлтүрөт. Ошол эле кечире турган курт бул алмада бар. Алманын куртунда жок кылат, помидорго кирет, помидордун куртунда жок кылат. Ошентип колдонсок болот. Андан кийин могул амблисейс деген бул өзү бит болот. Жана биттерди жеп, ошолордун уруктарын, тукумдарын жеп жок кыла турган бит өндүрөбүз да. Бунун бизге табиғатка зыяны жок, адамга дагы. Бирок ошол зыянкечтердин баарын жок кылат. Эми карабыздар, бу жерде Алла Таала жаратканда өзүнүн сөзү бар. Мен оорууду да жараттым, бирок ооруга шифаны да жараттым деп койгон да. Эми бу жерде ошол эле зыянкечтерди да жаратып койду. Бирок зыянкечтерди жок кыла турган зыянкечтерди да жаратып койду да. А биз ошону түшүнбөстөн, мына совет бийлиги мезгилинде айрыкча ушул зыянкечтерди жок кылуу үчүн химикаттарды көп колдонганбыз да. Биелик, сез, карат, бүт зыянкечтерди колдоно берип, бизге пайдалуу зыянкечтерди дагы өтүп жок кылыппыз да. А бүгүнкү күнү оорулардын көбөйүп кеткени ошол өзүбүздүн химикатты колдоно берип, ошол пайдалуу зыянкечти жок кылгандан болуп атат да. Эми бүгүнкү күнү органиканы колдонуп, мына биздин ишканалардын ачылганы бул ошол пайдалуу зыянкечтерди өзүбүз өндүрүп туруп, дыйкандарга жеткирип, ошо органикалык жол менен азык өндүрөбүз дагы, элдин, балдарыбыздын өзүнүн денсаулыгун сактап калайлы деген багытта болуп атат да. Баалары да өтө арзан, дыйкандарга чөнтөгүнө туура келет. Ошол эле учурда жанагы биздин биологиний менен трихограмминди мына эрте жазда жаздыкты себеп баштайсыздар, Кудай буйрса, арпа буудайларды. Ошолорду алдын ала дарылап туруп, эккенге дагы өтө жакшы эффект берет. Мына өткөн жылы сиздер жана Артур деген үгөнчүлчүлөр бизден өтө көп алып колдонду, биологиний менен трихограммин өтө жакшы эффект берди. Ошол эле учурда Кадамжайда Кыргызстан деген айчылык кооперативы бар. Алар да алып септи. Айтышты, биз жанагы жесемдик сепкенден көрү биологиний менен трихограммин сепкен аянттан көп түшүм алдык деди да. Экинчиден бул денсаулыкка өтө пайдалуу. Мисалы үчүн химикат себе турган болсоңуз алмаңызга, сиз аны жегенге уруксат жок. 1 ай 40 күнгө чейин жебейсиз, андан кийин деле баары аны зыян келет да. А биздин чыгарган биопрепараттар эч кандай аянга зыян жок. Себеби андан кийин алып жесеңиз болот. Бул жалбырактан да берилет, тамырына да берилет, өтө пайдалуу да. Экинчиден мына эртең күчөт эгип баштайбыз. Күчөт эккенде да ушу биологиний менен трихограмминди ылайга аралаштырып туруп, кичине ботко кылып туруп, тамырын молуктап эге турган болсок, бул биринчиден ооруларын өндүрөшөт, экинчиден күч кубат берип, ошо дарактын өнүп өсүп кетишине өтө жакшы эффект берет да. Балалар боюнча айтып өтсөм,
жанагы биолилин дегенибиз болгон 1 литр болгон 28-89 тыйла турат. Муну 9 литрге аралаштырып 10 литр кылып туруп анан кийин колдоносуздар. Трихадерин 1 литр 54 сом турат. Трихограмма деген жанагы чымыныбыз, кичинешинибиз 1 граммы 35 сом турат. 1 граммын içinde 80 000 трихограмм болот. Габроброкон 1 данасы 51 Отур. Габроброкон 1 данасы 51 тиын турат. Бул габроброкондун дагы айта турган жери жанагы бул жалаат оштокон жана электридан эгилет пактадан чигит алганда, үрөн алганда бир ошол пактанын чигиттери курт болот экен ичинде. Ал куртту химикат өлтүрө албайт экен да. А бул биздин өндүргөн габроброкон чымыныбыз ошол куртту аркасынан кууп келип чагып өлтүрүп тукумдашап зыянсыздандырат экен да. Ошол үрөн алган мезгилде немеден пактадан ушул габроброкон бизде 51 тиын болсо аны мамлекет коюп берген баасы 1 сомго чыгып кетет экен ошол мезгилде. Булар Өзбекстандан ташкентден чыгып турат экен. Алтын көзүбүздүн 1000 данасы 100 сом 30 тиын турат. Жимата сом 48 тиын турат. Амбисия 100 сом 30 тиын турат. Өтө арзан, баарыбыздар колдонго мүмкүнчүлүк бар да. Анан мен убактыңызды көпчүлөй бермейин. Негизинен биз менен байланыштырыңыздар. Райондук айыл чарба департаменти менен дайым тыгыз байланыштабыз. Бизге кандай кайрыла турган маселелер, биздин дарылар ала турган заказдар болсо, ушул райондук агрардык өнүктүрүү башкармаларына бир ишсек болот. Анан суроолоруңуздар болсо жооп беребиз. Көңүлүңүздөн рахмат. Энден арпа дагысынан жок, арпага чыланган. Тургуданбы? Арпага чыланганын Бар. анын баасы канча? Баасы бирдей эле. Анан Байкал М1 болобу силерде? Кандай дейсиз? Байкал М1. Жок, ал бизде жок. Суроолор болсо бериңиздер. Турсун Алыга дагы, Улаташы ишке дагы. Тууган. Суроолор Şu seminarın katılımcıları adına sizlerge kendinizlerge çok rahmat. Ana yeterli kança malumatları bildirip yetkizip emek ortasında katta rahmat. Yani ayetler degen bunun bunları ülkelerden sponsorluk becerikleri ve emeğin güzel patlaydı almayıktı. Ya bize çıktı uç reformulası ya. Kolxozdagı? Men көргөнүм Süper çıktı almayıktı. O östü, birey kurak kalkan bir var östüdür. Şu cazat postun, bunu yektim, yerin astan, üniversite karışıklarında su çağırdı, cazlarında hakkın bir ayakta ortağısı. Elde kıyıcılıklar payda olur, desene satılar. Niye kıyıcılık? Sen için bizde kutaşlı bir beylik yalnız. Kutaşlı. Anam, darlaştı. Emnimine darlaştı. Bu almalar hazır, ne olur? Ben düşünmek edemem. Balkaklarının cıkmasına kırıcık oldu, böyle koştuğunu Uşağımı çok razım da, üstte çok malumat aldı. Bırak adamlara ait otar ve bantay kutpa var, kirliyle kızılma var, ne var, kız ait. Ulan baytta kıldız var, gözüme görmeyince, sen de ne kadar etmesen onanda kolup gözü işemedi, o işemedi. O şaka yani, Almanya yekti, bana jasına da kasırın kutaşı degen, hiç. Bırak kutayımız. Bu bayada da hemen düzaldı, patlayı bu Svendros mu yekti de, polikarlıkta göster bırak. Bunu kutaştık, Kongoyası da Sakaros'tan başka çalarken da. Yani YouTube'dan görsem bir profesör yaparken bir saat geçine bile bu. Жақсы түшүнбөдүм дегин. Yok düşün, öyle de yaxşı düşün. Bırak, uşal ayet olar. Almanı yektim bek, başından kestim bek, sami vertuşkası. Vertuşkanı kestim bek, yektim. Bırak mümü bayladıkça, onu kes. Mümünü keseversen bol boydu. Bırak, yemeğin güzeldi, papoylar, ne bileyim, kalbikte, polikalbikte bunlar kesip başka çıkıyor. Kesip başka çıkıyor. Bırak bizde kim yok, aynı işleri, kalbikten işlerini bana müzakarada mümkün tutmamdır, agronomda. Bak, yürüde, caza, nene kuralız da var da, trenin kutluda olmaz, adres koyunca açacak. Kısa yaxşı olur tabii. Bir yıldırın kalbikte taşıya gelir, 2 yıldırın kalbikte taşıya ondan böyle dallaş koyunca. Daha hazır amalar tutları kasar bolup bitti. İlgili bir sınav Toğun asılı şahimiz böyle
алма деген касал бойды. Азыр бүт касалдар бүтті. Парша басты, дағы немелер, жалбырақтары, негізі денсаулық таза алмадың жалбырағы кітті жап-жашыл болшылықта. Біз кішіне бүрішіп, гүлдерен кішіне өксалаға су көреді жоқ, топ жоқта, қандай керек. Біз есік салысы жоқ, алдыршы. Мына бір шекке бардыңыз, мына Айчорба институты барды затыр бар. Шөйтте сіз қызып көрдіңіз, мысалы үшін, ошо студенттерге практически қандай ақылып. Бізге азыр теория көптағы практика жоқта, практика болғаннан кейін ештеңе үйренбейміз. Ана arkadaşlar adayında var mı? Kimge gelip paylaşımlık verir. Ayrıca deputatlarımız var. Gelip kimge paylaşsa, kanday kasar, kanday kılıçkılar bizde istatistikler vardı. Aklımızda yanı soralım. Kıyınçılıklar paylaşımlık. Bunlar da Ошоға эми ошо алманы мен бир жакшылап мисалы үчүн жерге көрсөтүп бул алма болду мындай болот экенде көрбөсө мына кыздар шетте анан бул эгетте көрсөтпөйт. Кудай кааласа. Каны эгетте болот. Сиздин сурооңузду толук уктум. Бардыгы рахмат. Эми мындай биринчи сурооңузга кандай бутайбыз дегенде ошол Музафарлар мына бул Агроинвестация деген бул фирма булар көчөт алып келип сатып анан кийин ошол көчөттү 2 жыл сопровождение кылат. Кыркышындагы, дарылашындагы бардыгын үйрөтөт. Эми бул жерде кыркышты мындай бир ушундай чогулуп туруп бир группа болсоңуздар жакшы кызыккан бир ошо Лейлекке келгенде жок эле дегенде ошо Лейлек району боюнча бир 100 баланы окута турган мугалим жөнөтүшүм керек да мен. Мына кадимкидей ушул залда отуруп алып 10 күн силерди окутат да. 10 gün. И практически сиздин багыңызга барып кыркат. Bir gün кыркат, 2 gün кыркат, анан 3-чү күнү силерди кырктырат, ошондой кылып 10 күн үйрөтүп туруп анан чыгып кетиш керек да. Ол 20-30-15 адам onu актай албайсың. Ол платный келет да ол бала. Ол Турциядан келет ол киши. Түрк киши болот, жанында кыргыз переводчиги болот. Именно ушуну 100 балага үйрөтүп кете турган болсо 100 бала Лейлектин алмасын полный кыркып таштайт. Барат дагы бригада болуп кыркып кетет. Бул өтө жакшы өнөр да. Карликовый, полукарликовый алмаларда азыр болот дегенде 50 сомдон кыркат да. Чоң высокорослыларды 250 сом, 300 сомго чыгарып берет. Ошон үчүн бул өнөр. Баягы эле биз айтып аткан билим алуу жагына караш керек. Алманы дарылаш жагына келгенде эми мындай бир кабар айтып коеюн. Мына Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда Казакстан аябай чоң лаборатория салып атат. Булдан бирден бир булардын максаты бир дагы нитратка же болбосо баягы исито же карате да бир нерселерди себеп атабыз го. Ошолордон кичине эле бир жыты же таамир келип кала турган болсо баягы кан текшергендей текшерет, допинг. Акча өтпөйт айтып коеюн. Ошон үчүн азыр тагына биогумуз үстүнө энтомофаг. Ошого өткүлө, ошого үйрөнгүлө. Ошого өткүлө. Мына любой эле нерсени жасаганда фирмалар биринчи зыянкечти өздөрү жасайт, анан ошо менен күрөшө турган дарыны өздөрү чыгарат дейт. Мына калифорнийский жуктагы келген дарысы аркасынан келди. Одон бери ол технология ушундай өнүккөн, жөн эле биздин мындай азыркы ояктан алып келип аткан цитрусовойлорго эле уругуну септесе кирет, жейбиз, почогун өргүтабыз, ол наркы даракы бар жок жайылып кетет, анан кийин проблема чыкканда анан булар чыгарат. Бизде мындай дары бар, өлтүрөт дейт, сатып алгыла дейт. Ошон үчүн бардык дарылардан отказ бериш керек. Вет аптекалар. Ошолор сөлжан багып сөлжан сатып тирлик кылсын, биогумус сатып. Вет аптекалар ошо акемин дарыларын сатып тирлик кылсын. Токтотушубуз керек. Биз өзүбүз азыр ден соолугубузду карай турган чагыбыз келди. 30 жылдан бeri бизге эмне нерселерди жедирип таштады ошол келген эмелер. Өзүңөр билесиздер, азыр органический продукталар өтө кымбат. Анан кийин өзүңүз элестетсеңиз, бу жерде сиздин сүтүңүз 50 сом болуп атса, Москвадан сизге сүт келип атат 30 сомдон. О кандай сүт ай? Өзүңөр ойлоп көрүңүзбү, Москвадан кайерде мал багат ай? Бу жакта масло келип атат, масло, рама, палма, бу. Биздин сармайыздын килосы 300 сом болсо, олордуку 100 сом. Кандай рама болушу мүмкүн ол? Андай өзүбүз мына логически ойлоп көрбөйлүбү? Тугандар, мен жарандык активистмин, мен жумушум жок, мени эч ким иштен айдап бере албайт.
Men sizlerge açık aytayın, Rusiyadan, Kazakistan'dan, dağı başka kelgen mamleketlerden produktlarını almаңыздар. Егерден uzak yaşayın desеңіздер. Ушуга толук мен доказать етип айтып беремин. Что ошолордон келип аткан продукталар биздикиндей таза эместигине. Ошону ойлонуңуздар туугандар. Силерден сураныч, өзүңөр жасап жегиле, өзүңөр отургузгула. Мына түзөңкү жерлерде силер бак кылбаңыздар. Түзөңкү жерлер бул будайга, жасылчага, ошолорго калсын. Бакты тоого кылабыз. Сууду ошол жака чыгарабыз. Бак тоодо оорубайт. Бак тоодо жакшы өсөт. Ошол жака кылабыз. Малды фермада багабыз. Же болбосо алыскы жайлоолорго айдайбыз. А тоого биз эң акыркы усулдагы жакшы бактарды ошол жерде кылып, а бияктагы түзөңкү жерлерде биз тамак аш коопсуздугу деген бар. Биз ошол жерге өзүбүзгө керектүү гана эмелерди эгип алып, ошону биз өзүбүз истимал кылышыбыз керек, өзүбүз жешибиз керек. Биз качан биз өзүбүздүн өндүргөндү жеп баштайбыз, анан кийин биз байыйбыз. Эмне себептен? Бир жактан суу келиш керек, бизде эмнеге бизде өзүбүздүн Рососонун суу турса, турабы? Ошону эмнеге ишкана ачпайт? $4000 экен болгон эле разливной эмеси. Баклажканы үйлө турганы $1000 экен. Баклажканы үйлө берет, сууну куясыңар, мына Испана суусун ичкиле, турабы? Өзүбүздүн бюджетке түшөт ошол. Ар бир литр сууда саясат болуш керек. Бул сууду алып иче турган болсом, мен биринчиден ден соолугум жакшы болот. Өзүмдүкүнү алып ичип атам, мен ошодон бизге салык түшөт, ошодон 1 сом түшөт бир суудан. Ошол менин бюджетим деп, ошентип ошол мамлекеттик уровеньде аң сезимибизди ошого тарбиялашыбыз керек. Түркияда эмне экен? Түркияда айтат экен, мен түркмүн дейт экен, мен түркмүн дейт. Мен түркмүн дейт экен. Бир башка жактан келген нерсе сатылбайт экен. Сатылса дагы өтө кымбат коюп иштейт. Өтө кымбат. Туугандар, мен көрүп келдим, оңой эле нерселерди жасап эле ошолорду эле бир нерсени ойлоп тапкан жок. Ошол эле энебиз жаккан нанды кичине гүлдөп коет экен. Энебиз жасаган баягында чөбөгөнү кичине бир нерсе коет экен. Атылы коюп коет экен, Буайша эжемин немеси деп эле чыгарып эле жеп атабыз. Алып келгендерди биз өзүбүз өндүрүшкө өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Анан кийин мына дагы бир айтып отурган нерсе туугандар. Мына стандарт, районный стандарт болуш керек. Бирдей банка, бирдей этикетка, бирдей сахар, бирдей мөмө. Варенье жапкыла. Үйүңөрдө отуруп 1000 деп, 2000 деп, 10.000 деп варенье жапкыласыздар. Ошонун баардыгына кардар бар. Себерде о биздин продукталарга